десең угуп койчу мондай болгон окуя. Чындык болбос калп нерседе жай айтылган акыя. Көк учкөндөр учуп жүрөт бир айылда төт тынч. Жан көрүнбөй керекте болуп турса чак түш. Эшке чыкты бир карындаш кызыл өтү кийген. Сулуу чырай келбетине ишенгенин билген. Шарды көздөй сапар алды саркей сумка асынган. Кандай болот келечеги тагдырына тарынган. Чемириги кылдый түшөт кызыл сары жалбыра. Көздөн ага жаш коюлуп көкүрөккө тамчылап. Кабак бүркөп кейип кала көздө келатат. Үйдөн качып уруш менен эркиндикке баратат. Өрүп жүргөн жибек чачты белге таштап чачты. Өзүм түзөмөй жашоомду деп кыйкырып качты. Мен түшүнгөн өмүр жарды издештирип табамын. Өзүм деле сулуу кызмын, жакканымды чабамын. Бул жашоодо баары болот, капа болбо карындаш. Түз узасаң тез жетесиң, жолу касты кайыккаш. Бактылуулукту эңсейсиң, жөлөк болгон асыл таш. Озу чүрүк жебен дейсиң, сунса балды кашык таш. Бул жашоого жеткен арман, Кудай өзү кечирсин. Турмушуңда өзүң карман, ката сенден кетпесин. Деп айтчу эле сага энем күндө меңди жегенде. Сен укпадың аны деги, билем дедиң сен. Тетиреген эриндериң уздадыбы таштан. Сүйөм дедиң сылаттырып чачтан. Өзүң эле ысып турган учагына жолодуң. Күйөм дедиң, күйүп кеттиң, ор болдуң. Тетиреген эриндериң уздадыбы таштан. Сүйөм дедиң сылаттырып чачтан. Өзүң эле ысып турган учагына жолодуң. Күйөм дедиң, күйүп кеттиң, ор болдуң. Сейил багда эс алганда көрүп калдым ал кызды. Дарак сүйөп жалгызданып көк түтүктеп жалынды. Көзүн тузун ошо жутуп өксүп ыйлаган. Не болду деп сурагандан тилим барбай кармалган. Ыйдын ачуу добушуна денем бою кысылып. Не деримди билбей калдым, сөзүм тилге кыпчылып. Оюм кетти жаман жакка, ташталдыңбы бечара. Оюнчуктай оюн болдуң, булгандыңбы таптаза. Алдандыңбы таптуу сөзгө, бир максатты көздөгөн. Сүйүң күйүү болуп кетти, капилеттен күтпөгөн. Өзүң назик ишенчексиң, не көздөйсүң бул жолду? Акыл келет тайгаланып бийлап бүтүп бир көлдү. Не кыл дейсиң, азыр турмуш бүт жагынан бузулган. Арам нерсе мода болуп жаман жолго алып барган. Төштү ачып суктандырып чакырасың шайтанды. Жаккың келет денең менен өзүң баштап жаманды. О шайтанды карачы, чаатташтырган эс аман. Сен жактырган бар нерселер териштирсең бүт жалган. Сактап жүргүн жеңил болбой кыздыгыңды, намысты. Кол тийгизбей ойноктобой сылаттырып чачыңды. Сен сөздөрдү туура түшүн, эркек оюн актабай. Менде да бар карындашым, ага жаман каалабайм. Бул жашоодо баары болот, капа болбо карындаш. Түз узасаң тез жетесиң, жолу касты кайыккаш. Бактылуулукту эңсейсиң, жөлөк болгон асыл таш. Озду чүрүк жебен дейсиң, сунса балды кашык таш. Бул жашоого жеткен арман, Кудай өзү кечирсин. Турмушуңда өзүң карман, ката сенден кетпесин. Деп айтчу эле сага энең күндө меңди жегенди. Сен укпадың энекеңди, билем дедиң сен. Тетиреген эриндериң уздадыбы таштан. Сүйөм дедиң сылаттырып чачтан. Өзүң эле ысып турган учагына жолодуң. Күйөм дедиң, күйүп кеттиң, ор болдуң. Тетиреген эриндериң уздадыбы таштан. Сүйөм дедиң сылаттырып чачтан. Өзүң эле ысып турган учагына жолодуң. Күйөм дедиң, күйүп кеттиң, ор болдуң. Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу замандаштар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Таштан Эрматов атында Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайынын жаштары менен жана ошондой эле төрүбүздүн коногу менен эфирде. Салам алейкум. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз талкуулай турган, жаштар менен сүйлөшө турган негизги тема жаштардын келечеги жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Ушул жаштарыбыздын келечеги барбы? Кээ бир биздин жаштарыбыз, кээ бир биздин замандаштарыбыз айтып жүрөт, жаштардын келечеги жок деген ойлор бар. Жана ошондой эле өзгөчө биздин аталарыбыз, апаларыбыз дагы ушундай сын пикирлерди айтып келишет. Ошондой болсо дагы өзүнүн жакшы омоктуу ою менен жана жакшы насаат, жакшы насихат сөзү менен келген урматтуу биздин коногубуз бар. Коомдук ишмер, дил мирөгү, адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбай Чотонов конокто. Кош келдиңиз. Анда урматтуу достор, урматтуу жаштар, ошол бүгүнкү жаштардын мен дароо эле сизге микрофон берсем, жаштардын келечеги барбы? Сиздин көз карашыңыз кандай? Мен азыркы биздин жаштардын келечеги үчүн корком. Ошо биздин жаштарыбыз мээзине вирустарды толтурду, аябай. Эртеден кечке чейин агент интернетте отуруп, башына түрлүү вирустар кирди. Анан жашоодун маанисин билбей эле ошо көргөн нерсесин жазып атат да.
ошо жанагындай жылаңач моданы көрсө жылаңач боло алат. Жанагындай сүйүү кинолорду көрсө ар кимди сүйүп алат көрүнгөндү. Анан ошо башында мээзи калбай калды, баары эле вирус болуп калды ойлойм. Ошо өзгөчө жанагы С1, М1 деген вирустар бар. С1 деген сүйүү вирусу, М1 деген мода деген вирус. Ошол өтө толуп кетти. Анан ошон үчүн мына азыр уже дүйнөлүк масштабта бизди кыргыздарды элдер уят кылып атат. Мына интернетте карасам айтып атат, вот кыргыздар ошо эле продажный болуп кетти кыргыз кыздары. Кыргыздын эркектеринин намызы жок. Лох деген интернетте да көп эмелер жүрүп атат. Өзүңөр да окуп бошосуңар. Мен да ошон үчүн айтам, мына кече күндө 2-3 жолу радиодон уктум, кыргыздын жигиттеринин 60%-нин уругу жок дейт. Бул деген все мужик эмес деген сөз. Мына ошон үчүн мен келечегинен корком. Кыргыздардын албетте бираз бардыр, анан калгандарынан корком да. Мен айтарым сизге ушул сиздин оюңуздун негизги мааниси эркектердин намыссыздыгы деп атасыз да. Бирок мен айтар элем, эркектерде да бар. Мен айта албайм баарыбыз тазабыз депчи. Бирок айтам дээрлик 90%. Себеп дегенде Кыргыз деген Манастан келди. Кыргыз деген тетиги байыркы калк. Кыргыздар мисалы үчүн Орто Азияда эң эски калктардын бири да. Анан бизди өзүбүз мынтип кандай десем, уругубуз жок калды, 40%биз эркекпиз, калганыбыз эркек эмеспиз деген бул. Мен оюмча туура эмес деп Азыр ойлойм. айтып кетти, ушул азыркы жаштар чумо лох деп кетти. Силер кандайсыңар? Ошого кошуласыңарбы? Мен ага эч качан 100% кошула албайм. Себеп дегенде бул жакта бүт бардыгыбыз жаштар, жаш муундарды ушинтип биз өзүбүз ушинтип эле кемсинтип лох эчтекеге жетишпейт дегенибиз бул туура эмес. Келечектеги жаштарды алдыңкы муундар, азыркы биздин жашап өткөн аталарыбыздан, энелерибизден биз үлгү алып атабыз. Эми жакшыбы, жаманбы, бирок келечектеги кыргыз жаштары менин оюмча азырынча жакшы эле жолдо. Жаштар сүйлөсүн. Жамандагандай болбойын, чындык сөздө уят жок деген сөз бар эмеспи кыргыз элинде. Негизи эле азыркы жаштардын бардыгы эмес, энди негизи эле азыркы жаштар жеңил ойлуу да. Жеңил ойлуу дегеним Канча пайыз болушу мүмкүн? мен оюмча бул 60-70% ушундай болушу мүмкүн да, жеңил ойлуу. Анткени дегенде азыркы биздин негизи эле кыргыз эли да бирөөнү турап кетет да, мисалы башка мамлекет орус, бизде негизи кыргыз мамлекетинде орустар, башка башка улуттар көп эмеспи? Ошолорду туурашып, орустар кандай болсо ошондой болуп кетти да. Мисалы тил өзүбүздүн эне тилибизди эле алайык да. Орусча аралаштырып, кыргызча аралаштырып сүйлөгөндөргө мен жиним келет да, анткени алар маданиятсыз сүйлөп атат да. Кыргызча сүйлөйбү? До конца кыргызча сүйлөсүн. Орусча сүйлөйбү? До конца орусча сүйлөсүн да. Жаштар сүйлөсүн. Анткени азыркылар айтат да, пожалуйста, маршрутканы токтотуп коесузбу? Бул эмне деген? До конца айтпайбы? Байке, маршрутканы токтотуп коюңуз да. Остановите маршрутку дешипчи, жинне тийишет да. Анан азыркы жаштар мен айтам да, жаштарды эле күнөөлөй беребиз. Бирок азыркы өзүбүздүн апаларыбыз эле, энелерибиз эле мо жеринен кыска юбканы кийип алып, маршрутканын о жерин кармап турушат да, анын артында толтура эркек турат. Аны билишпейт да. Апаларыбыз да ошондой кыска көйнөк кийишип алат да, ал өзүнүн келечегине зыян. Ал кыздар деле өзү кийин эне болот. Ошол ден соолугун ойлошпойт да азыркылар. Жеңил ойлуу деген бул сапат азыркы жаштарда көп деп эсептейм. Менин оюм боюнча мындай, кандай десем, бир чети Ширин деле туура айтып кетти. Азыркы жаштарыбыздын көбү жеңил ойлуу депчи. Туура эле айтат, орусча да кошуп кетебиз, кыргызча да кошуп кетебиз. Бирок мындай айтышат го, негизи тарбиядан дагы көп нерсе мындай зависит депчи, мындай Көз каранды. Көз каранды да, көп нерсе көз каранды. Бирок ошо чында туура да биз деген улуу муундан мындай үлгү алабыз да, туурабы? Анан бир чети улуу муундардыкы да туура эмес да, мындай Өзбек ажы да айтып атпайбы, ой, азыркы жаштар мындайсыңар, тиңдейсиңер. Мен ойлойм, негизи мындай жаштардычы канча ой сен мындайсың, сен тиңдейсиң дей берсең, ошондой боло берет. Негизи бизде кыргыздар негизи балдарды туура эмес тарбиялайбыз да. Кантип тарбиялаш керек? Негизи ар бир бала өзүнүн ата энесинен жакшы сөз уккусу келет да. А бизде
кандай башы жок өлүңдү гана көрөйүн көкме келесо деп азыр баары балдарын ошентип тарбиялайт. Менин оюмча антип тарбиялаш. Негизи мындай бала өзү мындай өзүнө ишенимдүү, өзүнүн келечегине ишеничтүү мындай жакшы чоңоюш үчүн ар бир ата эне ошо өзүнүн баласына салым кошуш керек. Ар бир ата эне ошо өзүнүн баласын өзү ачыш керек. Там 4-5 бала менен бир кыз жүрөт, ошо ал бул дегенде ойго жатпаган нерсе, акылга сыйбаган. Конечно, келечеги жок. Андай кыздарга эч качан любой эле эркек андай кызды алгысы келбейт, туурабы? Биринчиден ал өзүнүн ошо үй бүлөсү жок калып атат. Экинчиден ал деген эгердечи эркек аны алган күндө дагычы бирөө макул сүйүп калыптыр эле башын жоготолу алсын. Алган күндө да ал кийинки кантип төрөйт? Кыпкыска юбкаларды кийип жүрсө, ичинин баарына суук тийди да органдарына кантип төрөйт? Төрөй албайт. Төрөгөн күндө дагы ал кандай бала төрөйт? Ал деген мындай ден соолугу начар, араң жан бала төрөйт. Ошондой балдар төрөлүп атканда Кыргызстанда, конечно, келечек жок болот да. Биз ошон үчүн азыркы жаштар Кыргызстандын келечеги болсун десек, азыртадан биз өзүбүздөн башташыбыз, өзүбүздү оңдошубуз керек. Өзүбүз кандай алып жүрсөк, ошо биздин келечегибиз да ошондой болот деп ойлойм. Бул жакта байкебиз болсо айтып атат, азыркы жаштардын келечеги вируста болуп атат. Вирус 1, вирус 2 деп. Аларды сүйлөй, эмне үчүн булар сүйлөп атат? Себеби биз деген мейли кошулбай эле агентте дейли, мода стилист дейбиз. Беш кол барабар эмес да, туурабы? Анан могулардын сөзүнө мен каршы келишим. Жаштардын келечеги барбы сенин көз карашыңда? Жаштардын келечеги бар, албетте. Кандай эми ошол айтып өтсөң, бул кыздар азыр ушундай өзүнүн ойлорун айтышты. Эми ар бир ой баалуу. Сенин оюң боюнча кандай келечектүү болуш үчүн кандай эмне кылышыңар керек? Силер тура эле иштерди жасап атасыңарбы, эмне кылып атасыңар? Эми мен баарына кошула албайм, бирок жаманы да бар, жакшысы да бар. Беш кол барабар эмес. Азыр бул кыздар айтты 60% ушул келечеги жок деген дагы ойлор чыкты да. Бул кандай? Келечеги бар. Себеби бул өзүнүн биринчиден ата энеси, эми ар ким өзү билет, ооруса төрөбөй калбаса алар булар айткан эч кандай туура эмес да. Биз өзүбүздүн оюбузду көргөн көзүбүз менен көргөн нерсени айтып атабыз. Мисалы кыргыздар азыр көчөдө мисалы маданият жок да, ар бир адамдачы өзүнүн жана жеген нерсесин жерге таштап алып кетип калат. Эме мусорка турат, ошол жерге салса болбойт да, тепселеп балдар тамекисин тияка таштап, кыздар болсо каткырып, кулактарына 2 наушник. Бул деген ар бир адамдын жүрөгүнө жаман таасир калтырат да, туурабы? Ар бир адам эне болот, биз эне болобуз, туура келечек куруш керек. Туура келечек куруш үчүн ар бир адамга тартип керек да, туурабы? Ар бир адам, Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар го, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп. Ар бир адам өзүнүн маданиятын сактап, кайсыл жерде болбосун өзүн тартипке салып жүрүш керек деп ойлойм. Мен ногусын сүйлөгөн сөзүнө вообще кошулбайт элем да. Вообще кошулбайсың да? Жок, айтып атпайбы, кыздардычы кыска көйнөк кийген, анан наушник. Сен наушник укпайсыңбы? Сен мисалы өзүң биринчи сен өзүң көйнөң жогуп салып, анан кийин кыздарга айт. Маданиятым оксолот да. Мисалы университеттечи биз деген наушник, анан момундай кыска юбка деген жок биздин университетте. Наушникти угасың, пожалуйста, көчөгө баратканда ук, маршруткадан ук. Ал эми моюнда отурушуп алып угушат да азыркыларчы. Аны самсалатып колдоруна мындай маданият жок да, бизде этика деген жок болуп атат. Ошону айтып атат. Жок, агай бул айтып атпайбы? Сен көчөдө айтып атпайсыңбы? Көчөдө эле укса болбойт бекен. Музыка угуп, сен музыка укпайсыңбы? Сен өзүң биринчи узун кийин, анан айт. Сен и вообще энелерге да тийишпей да, сен кыздарды ошондой болуп атканын айтып атат. Бул айтып атпайбы? Бул жерде азыр эми башталды наушник, аягына чейин наушник болот да. Кыргыздар бир нерсе болсо, бир нерсени чукуп ушундай эмелер бар го, мындай тартиптеричи. Негизи ар бир адам кандай десем, өзүн мындай тарбиялап жүрүш керек деп атам мен. Жаштар келечеги бар деп макул келечеги бар болсун, бирок сен өзүң ойлончу, сен келечекте өзүң мындай любой адам өзүнүн келечегин жакшы элестеткиси келет, туура, бактылуу болгусу келет, жакшы бир үй бүлөнүн кожойкеси болгу келет. Бир эгерде сен азыртадан ичип жүрсөң, чегип жүрсөң, момундай кыска момундай жынсларды кийип жүрсөң, ошол жынслардын баары зыян, туурабы? Ичтерин ачып жүрүшөт, төштөрүн мындайынан ачып жүрүшөт, жалдайт. Ошонун баары зыян. Ал кийин эге сен мындай өзүң балаңдын мындай мага мындай суроого жооп берчи, сен өзүң балаң мындай ден соолуктуу болушун карайсың, келечекте өзүң балаң ден соолукта болсун дейсиң да, туурабы? Жакшы мындай ден соолугу жашнакай, мындай мүчөсү алты саны аман балалуу болгуң келеби сен? Жок, мен айтып атам, бул баары деп атпайм, кыздар үчүн айтып атам мен, баардык кыздар үчүн. Айтпайм мен кыска кийгиле, анан жынсы кийгиле депчи. Эмнеси менен эле скромный эле кийинсин.
Бияктачы эч ким сенин кийингениңе, сенин эметкениңе эч ким асылган жок. Биз в общем айтып атабыз. 100%-ин 60 кыз ошондой кылып жүрөт. Туурабы? Туура. Кошуласың, туурабы? Туура да, туура. Анан мен мындай, анан сен азыртадан ичип, ал сен азыртадан ичип, чегип жүрсөң, ичип атсаң, чегип атсаң, жынсыларды кийсең, сен кийин кандай бала төрөйсүң? Сен ошол суроого жооп берчи. Жынсы кийген эле монтип кыска кийип жүргөн жокпуз да, мен 1,5 көрүнүп атабы. Мен сага вообще тиишкен жок, мен в общем айтып атам. Тонкий намек менен айтып атасың. Биз бияктан бири-бирибизди тергөө эле коелук, эми ойлойбуз, эми баарыбыз эле имандуу, жакшы, эми чекпеген жакшы кыздардан болук, бири-бирибизди эми элге чыгарда тергөө эле коелук. Мындайда азыр деген кыргыздар деген ар кандай жашоодо татаал турмуш болуп атат да. Анан кыргыздарда деген азыр бардыгы эле ичип же болбосо чекпейт. Мисалы кыздар имандуулар деле бар. Азыр деген кыздардын, адамдардын өзүнүн чөйрөсүнөн болуп атат. Имандуу деген эмне ал? Эми имандуу дегенге көп нерсе кирет. Имандуу десе эле бул деген намаз окуш эмес, мисалы Куран жатташ деле эмес да. Бул имандуу деген өзү адептүү, таза, ушундай адамды имандуу деп айтат. Жаштардын келечеги барбы? Ооба, бар десек болот. Анткени деген мисалы интернетте деген эми ушундай деген денеси сатат десе эле кыргыздардын бардыгы сатат эмес. Бир кумалак майды, бир карынды, бир кумалак майды чиртип атат деген. Мисалы бири кыргыздарда бир көп болсо 10% деп коеюн. Эми мен кыргыздарды мактабайм деле 10% 10% болушу мүмкүн, 10% болушу мүмкүн. Ошону эле мисалы алакандай Кыргызстанда ушундай чыгат экен деп туруп интернетке жиберишет да. Эзи мындай жакшылап карап көрсөк, Кыргызстанда деген ыймандуу жакшы кыздар көп деп айтам. Саламатсыздарбы? Эмнеге биз жалаң эле ыйман жок кыздарды жөндөп эле сүйлөшүп атак? Ыймандуу кыздар көп да. Келечекти өркүндөй турган, например, окуп аткан кыздар бар, тарбиялуу кыздар бар, баары эле бар. Эмнеге баарыңар эле чукуп атсаңар эмен эле ыймансыз кыздарды? Туурабы? Юбка деп. Эмне юбка кийгенде эле адам ыймансыз болуп калабы ошону кийип жүрсө эле? Ал наушник тагынса эле ошондой болуп калмакчы эле. Обязательно агай сиз ошону айтып атасыз да, сизчи? Юбка кийсе эметсе эле болду деп. Эме жанатан бери бул жерде отурсак, бул жакта кыздар айтып атат. Мына сөз келсе атаңды аяба деген сөз бар. Кыздар айтып атат, кыздардын эмеси жок, келечеги жок деп. Анткени биз билбейбиз дальнейший эмне болот. Муну бир гана Аллах билет. Ана бул жактан да кыздар айтып атат, кыздардын келечеги бар деп. Муну бир гана Аллах билет. Өзүбүздү ар бир адам өзүнө билсе, жакшы алып жүрсө, иман жолдо жүрсө, ошондо бул жактан кыздар айтып атат, биздин иман эле тарбиясы жок эле, иманы жок эле кыздарды сүйлөй бересиңер. Конечно, жаман болсо любой жерде көрүнүп калат да. Ошо жакшы жолдо жакшы жүрсө, жакшы жерде жүрсө, Балдарда жаманчылык жокпу? Например, кыздарда мейли жаманчылык бар. Балдар силерде деле, например, жаманчылык бар да, реально. Кандай балдарда кандай жаманчылыктар? Ичип чегип тамеки колунда кармап жүрөт. Неге кыздар деле күнөөлөшөт? Жок, кыздар күнөөлүү экен баарына. Балдар өзүңөрдүн айыбыңарды билгиле деп потом кыздарга асылгыла, ладно? бул кыздар айтып атат, кыздарды деп неме жалаң айткан жокмун, кыздар деле айткан жокмун. Мен бул жерде бул коомдогу жашап жаткан адамдарды айтып атам да. Бул жерде кылбаган күнөөсү жок адам жок бул дүйнөдө. Пайгамбардан башка. Сен бир эле мини юбка эле кийип, мода эле кийип жүргөн жоксуңар. Ошо мода кийип алып анан кийин сүйүшүп жүрсүңөр ар ким менен. Көрүнгөн менен сүйүшүп жүрсүңөр. Ошолордун келечеги жок дедим. Эркектер да, кыздар да. Жана мен айттым го, интернет боюнча айтып атты, жана Азаттан айтып атты, 60% эркектердин уругу жок дейт. Ошолор гулят этип жүрүп, эркек уругу жок калды. Ошолордун баары келечеги жок. Бул эже айтып кетти да, мындай жалаңач жүргөн, же болбосо мындай киндигин көрсөтүп жүргөн балдар, кыздар төрөй албайт депчи. Мен буга кошулбайт элем, анткени деген ар бир мисалы сиз делечи жылуу кийинип, же болбосо киндигиңизди ачып көрсөтүп жүрүп, анан кийин ал ден соолугу чың эле бала төрөлүшү мүмкүн да. Ал главный эмеден эмес да, жылуу кийингенден эмес, же болбосо киндигин ачып жүргөндөн эмес. Мүмкүн жылуу кийинип жүрүп деле, эч ачынбай жүрүп деле, ал деген ден соолугу начар бала төрөлүп калышы мүмкүн. Агай, биз эми кандай десек, кыздардын мини юбка кийген асылып калдык да. Эми кыздар деген шариаттын көз карашы менен караган кездечи, кыздардын мини юбка кийип жүргөнү балдардын өзбек айда өзү жакшы түшүнөт, шахват деп коет да, ошо шахватын келтирет да. Бул деген сөз кыздын мини юбка кийип жүргөн эмеси, жүрүм туруму бул балдар жактан караганда, балдардын көз карашы менен мына ислам дининин сөзү боюнча зина калып барат да. Зина бул эмне? Бул никесиз бир жыныстык катнаш деп койсок болот да. Никесиз бул жыныстык катнаш, бул Кудайга жакпаган нерсе да. Сиздин айтканыңыз туура. Негизгиси кыргыз балдар, башка улуттун балдары деле көбүнчөсү ушул жыныстык катнашты
жолдорду көп колдонушат, анан ошонун айдан уруксуз болуп калат дегиңиз келип турат да. Бирок андай деле эмес. Себеп дегенде бизде деген кыргыз балдар бар, орус балдар бар, ар кайсы улуттун балдары бар. Анан кыздарыбыз деле бар. Турабы? Анан бир эле кыздын ошол киндигин ачып жүрүшү менен, анан эки баланын ошентип жаман жолдо жүрүшү менен бардык кыргыздын жаман болушу бул мүмкүн эмес да. Ала кандай кыргызыбыз, мисалы үчүн сиз айтып жатасыз. Интернеттеги маалыматка силер ишенесиңерби? Ала кандай кыргызда мисалы үчүн Кытайлар айтыптыр. Силер канча миллион сыңар десе 5 миллион сыңар дептир. Анда силер баарыңар бири-бириңерди тайынып турбайсыңар дептир да. Анан кандай дейсиңер ошого? Ала кандай кыргыздан кичинекей бир маалымат чыкса, ал интернетке сөзсүз чыгат. Эми бир көчөдө бир кичинекей бирдек болуп атса, анан ошону интернетте ушундай болуп атат деген бул туура эмес го дейм. Кыздар мини юбка кийип эме кылып жүрөт дегенине мен кошулбайм. Мисалы балдар эмне кыздарды кучактап жүрбөйт бекен антип. Ал бала деле мисалы өзүнүн сүйгөнү бардыр. Алдыгы бала айтып атат, ушунча иманы бузулуп атат, эметип атат деп турабы? Ал өзү айтып атат, не балдар, кыздар өздөрүнөн өздөрү кучактайт беле, балдар болсо кучактайт да. Тормозубуз кармай калат деп атат го бул. Кыздардын 2-3-өсүнүн эле ошентип киндигин ачып жүргөнү үчүн бардык кыргыз кыздары жаман эмес. Балдардын 2-3-өсүнүн жаман болгону менен балдардын баары жаман эмес деп атам. А менин өзүмдүн сүйгөн кызыма каралып кетсек, мен өзүм сүйгөн кызым биринчиден жок, анан мен эсилчө мен сага айтар элем, эсилчө сен ушундай жакшынакай ыймандуу кыз болсоң, жакшынакай өзүңө ишене алсаң, эгерде ушундай жакшынакай кыз болсоң, менин сүйгөн кызым болуп берет. Биз айткан жокпуз, моякта отурган кыздын баары ыймансызсыңар деп айткан жок. Бул биринчиден. Жок, мындай сүйлөтсөңөр адамдычы мындай, мен сүйлөп атам го. Биринчиден мен бардык кыздарды айткан жокмун ыймансызсыңар депчи. Биз айтып атабыз, араңардан ошондойлор бар деп атабыз, туурабы? Анан силер тимели биз ошентип айттык, сразу эле бизге атырылып баштадыңар, момундай, анан мындай, тигиндей депчи. Биз баарын айткан жокпуз да. Биз айтып атабыз, ошондойлордун арасында бар деп атабыз. Бар да, туурабы? Жок эмес, бар. Ыймандуу да кыздар бар, ыймансыз да кыздар бар. Ошон үчүн мен айтарым мындай, кереги жок, анан могунун айтканы туура эмес, анан тигинин айтканы туура. Сен өзүң биякта деген ар ким өзүнүн оюн айтат, эркин бияктачы. Демек ар бир ой баалуу. Бул жерде жаштардын келечеги жөнүндө сөз болуп атат. Жаштардын келечеги бул ар бир адамдын өзүнүн кийинки келечеги, балалуу болуу, үй бүлө күтүү, өзүнүн бактылуу ата болуу, бул адамдын келечеги ушул болот. А бизде келечек десе башка нерсени айтылып атат. Бизде келечек десе жумуш, машина, башка нерсе. Жаштардын келечеги барбы? Жаштардын келечеги бар, ар бир адам өзүнүн колунда келечеги, өзү түзүп алса болот. Өзүнө максат коюп, например алганда бир жакшы кызды алып, сен ошо менен бактылуу ата болуп, бала чака көрсөң, ошо келечек болот. Жакшы кызың барбы? Кызым жок, бирок бийикте кыздарга кайрыла турган болсок, например алганда бийикте азыр динге кайрылсак, хиджаб кийген кыздарга мисал алсак, ал жигити бар деп атат. Жигити бул хиджаб кийген кыздардын жигити бар болсо да, ал эме зынакорлукка барбайт, өздөрүнүн эмесин кылбайт. А булар азыр кийимчен жүрөт бу жерде. А бирок хиджаб кийбегенден кийин кийимчен жалаңаштар деп бул динде айтылган. Конечно, мини юбка кийгенден кийин, мини юбка кийип жүргөндөн кийин эркектердин табигый жактан эмеси болот анан. Зынакорлук алып келет, а табигый нерсени кылгандан кийин кыздар кайра балдары күнөө коет. Ал тигини кылып койду деп мисал алганда, бул бала намаз окушу мүмкүн, мейли. Ал зынакорлукка барбайт. Намаз окугандар бар да жүрөт көчөдө. Айтат, анын бирем подарка берип, анын ою башка, баланын оючу. А бул заттагы кыз андан кийин бир болот, экинчиси болот, ошо менен кетет да, анан кийин күнөөнү кимдер болот, балдар болот. Аборт кылат, ошо менен балдардын кыздары өмөсүн кыла албайт. Баягы келечеги жок болуп калат. Өзүн балалуу боло албагандан кийин ал бактылуу боло албайт. Бала көрбөгөн адам ал келечеги жок адам. Жаштар сүйлөсүн. Силер айтып атасыңар мына кыздар эле кийинип атат, кыска юбка депчи, бирок балдардын деле шымдарын карасаңар, арты көрүнүп ашылып калып атпайбы? Ошонусу деле бар да, жалаң эле кыздардын юбкасы, кыздардын төшү ачык, балдар деле, например, төшү ачык, балдар деле жалаңаш жүрөт да. Ошон үчүн балдар деле айтат, кыздардын кийимине айтат. Кыздардын кийимине эле тийишпестен өзүнүн кийимдерин биринчи ойлоп көрсүн деп айтмакмын да. Ушу бала менен ушундай болсом деп сен ойлойсуңбу? А балдардын ою башка, кыздын ою башка. Балдар кандай кийинсе да бул өзүнүн жүрөгүндө иман болсо болду. А кыздарга көргөндө балдардын ою башка болот. Балдар менен Кечиресиңер чоң кыз. Себеп дегендечи мындай да, биздин оюбуздачы шариатта бул кыздардын хиджаб кийүүсү бул парз. Парз менен сүннөттүн айырмасы бар, сөз менен мыйзамдын да айырмасы бар да, туурабы? Мисалы үчүн силерге Аллах Таала өкүм кылды, хиджаб кийгиле. Значит, силер неге кийбейсиңер? А бизге деген могу жерге чейин кийиш керек болду. Ар бир кыз өзүгө туура болсо да, Кудайга. Жаштардын келечеги болобу, болбойбу ошондой? Хиджаб кийбесе. Өзүгө туура болсо болот, анан кийин хиджаб кийбей деле жүрсө болот. Энди обязательно хиджаб кийип алып, анан хиджаб кийип эле бирөө келсе ал жакшы деш мүмкүн эмес да, хиджаб кийгендин дагы түрү бар да, агай. Бул жолук салуу албетте Аллах Тааланын буйругу.
Сіздер жолугуп алсаңыздар жакшы да, өзүңүздөрдүн аппарат уяттуу жерлериңиздерди жабасыздар дагы жакшы болот да, бул пайдалуу да. Мындай ойлойм да, мен билген кыздар бар, 2-3 кыз хиджаб кийип алып, мындай бузулган кыздарга окшоп эле жүргөндөр. Сигарет чеккен. Мен эменде бар, если хотите көрсөтөм да, алгыстычы. Тааныйм алгысты мен. Хиджаб кийип алып сигарет чеккенин көргөм. Ооба, бар. Мен алгыска айтканда болду, ал намаз окуп, анан кийин токтотуп, кайра окуган кыздарды да билем мен. Саламатсыздарбы? Жанатан бери ушул жерде хиджаб кийет деп сөз болуп атат. Жанатан бери аябай талкууга алынып атат. Ошондуктан мен айткым келет эле да, именно моминтип жол салынып келет деген кыргыздарда жок да, турабы? Же барбы? Эми 30-40% деп атат. 30-40% мигранткалар кыргыздарда атат. Жанагы 120 миллион японец башкалар айткан жок. Кыргыздарда айткан 5 миллион болгон Кыргызстан 30-40% мигранткалар Москвада кыргыз кыздар дейт. И ошолордун бүт баары вечерден өлүп калат дейт. Өзү эле эмес, сестренкалары эшикпе дейт. Мен да бул сөзгө кошулбайм бир чети. Эми экинчиден мигрант болгондо чын эле туура. Бизде азыр Кыргызстанда мына мигранттар көп кетип атат. Азыркы мындай карасакчы, 11 классты бүтүп элечи, бир, например, 100%-ин ичиненчи бир 40%, бир 30-40% окууга тапшырса, калган 60-70% баары эле Россияга кетип калат, иштегеничи. Анан Россияга баргандан кийин албетте ал жерден бузулат да, ал жерде ата-эне, сенин мурдагыдай карап жүргөн ата-эне жок. Балким мындай болсочу, мындай урматтуу карындашым, балким ошол баягы Россияга кетпей эле мага кошулат болуш керексиңер. Турмушка чыкса, ошол кыргыздын бир жигитине, анан бала төрөп берсе, кыргыздын санын да көбөйтөлө, кандай ошондо жаштардын келечеги болобу? Мындай да, менин оюм боюнча мындай да, пол жууп, уборщица болуп дажычы, пусть пол жуйсуңбу, каяк жуйсуң, любой жумушта лишь бы өзүң өлкөңдө нормально, өзүң акым-кең менен тапкан акчаң жакшы болот да. Бардык нерсе тарбиялдан башталат да. Мисалы, мына чындыгын айтканда, ата-эне так мындай кандай десем, далилдүү айтпайт да. Үстүртө эле айтып коет, кызым жакшы бол, кызым мындай бол депчи. Так момда жол көрсөтүп, өзү да үлгүлүү болуш керек. Экинчиден баарыбыз талашып атабыз. Сен жаман, мен жаман, сен жаман. Жок, антпеш керек кыздар. Баарыбыз балким сен туура эмес кылып аткандырсыңар. Мындай кылалы. Жок, бул деген биздин эместе болгон эмес. Тарыхыбызда деле азыркы энелерибиз айылда деле мындай болгон эмес. Макул, бул кыздар жакшы айтып атат, жамынып жүргүлө, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, ал бул кыз үчүн эмес. Баарыбызга да. Экинчиден айтат элем, жаштардын келечеги бар, албетте. Жакшы ниет кылсак, жакшы ой менен бардык нерсени жакшы баштасак, албетте ниет жакшы болсо, жакшы келечегибиз бар да. А сиз айтып атасыз, ар кандай болот. Эми, конечно, айтып атат биякта макал. Бир карынды бир кумалак чиритет деп. Эми ошо кумалак жаман чириткен кыздарга мына баарыбыз эле сиңдилерибиз бар, дагы инилерибиз бар, балдарга да айтып коеюн, индилери бар. Ошолорго жакшы нерсени көрсөтүш үчүн биринчиден өзү жакшы тарбияланыш керек. Экинчиден ата-энең сага эмнени айткан жок, эмне тарбиялаган жоксуң. Ошол мондай жакшы передачалардан угуп, ошол жакшы сөздөрдү, жакшы багыттарды көрсөтүш керек да. Бул өзбек ажы деген айтып атат, Жанатан бери сестренка деп, кыргызчасы бул деген сиңди болот да, сөзүңүз тиги орусча сүйлөбөгүлө деп атасыз. Сиз эмнеге өзүңүз орусча сүйлөп жатасыз? Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Мына бардыгыбыз эле сен эркексиң, сен кызмын, сен мынтип атасың, тинтип атасың деп абийибиз өзүбүз чукуп атабыз да. Биз баары бир ошо Кыргызстанда жашап атабыз да. Мына кичинекей балдар кичинекей болуп мына басып баратып, кулап кайра басып берет. Ошондой эле биз деле ыймансыз деп атабыз. Ыймандуу деле бар, ыймансыз деле бар да. Мына жакшы болуп, кийин деле хиджаб кийип молдо болгондор деле бар. Агай, биз ар бирибиз өзүбүздү тарбияласак, тиги бул деп бири-бирибизге асылбай, ар бирибиз өзүбүздү тарбияласак, сөзсүз агай өзүбүз өнүгөбүз да агай. Сайдын дагы баштаган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде сайраган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага кылчактап бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага кыргызча араңгана сүйлөп туруп, кыргызмын дейсиң мага тамекиңдин түтүнүн үйлөп туруп демекчи. Биз өзүбүз жалпысынан карап көрсөкчү. Негизинен ушул тамекини чекпей койсок, киндигибизди ачпай койсок, намазыбызды окуп жүрсөк, хиджабыбызды кийип жүрсөк, биздин жашоо татыктуу жашоо деп эсептейм да. Эмне эле кыргыздар өзүбүздү жамандап атабыз? Өзүбүздү жамандасак кантип өнүгөбүз кыргыздар? Эки жак тең болуп атабыз, бирөөбүз кыздар өзүбүздү жамандап атабыз, бирөөбүз балдар өзүбүздү жамандап атабыз. Антпай эле. Жаштардын келечеги барбы?
ар бир адамдын келечеги бар. Биз мына келечегибизди коюп, биз ушундай окуу колледждерге тапшырып окуп жүрөбүз. Саламатсыздар, жаштар келечеги. Бул жаштардын келечеги барбы дейт. Жаштардын келечеги биринчи биз төрөлгөндөн баштап окууну бүткүчөктө ата-энебиздин колунда тарбия алабыз. Бизди ата-энелерибиз тарбиялайт. А кээ биркилер бар, тарбия ата-энеден эмес дейт. Тарбия мектептен болуш керек деп кээ бирки түшүнбөгөн ата-энелер айтат. Мен ага вообще каршымын. Ошо окууну бүткүчөктө ата-энелер өздөрү тарбиялап, болгон нерсесин, акыл насаатын, өзүнүн башынан өткөн окуяларын тарбиялап, анан ушундай чоң окууларга, мисалы, билим жай алыш үчүн, чоң мындай келечекте жакшы инсан болуш үчүн ата-энелер жакшылап тарбиялаш керек. Андан кийин мисалы ала кандай болгон кыргыз биз ынтымакта болушубуз керек. Мисалы мусулман балдары бири-бирине талим тарбия берип, ар дайым мындай ынтымакта жүрүшүбүз керек. Өзүбүз кичинекей эл болуп алып, бардыгыбыз энебиз, бардыгыбыз кызбыз. Анан неге намыс биз бири-бирибиздин абийибизди ачып атабыз? Эч кандай андай болбош керек. Мен мисалы намыстанам, азыр кыздарга айтып атышат, мини-юбка кийип алып, анан көчөдө жүрүп, анан ушундай, анан мынтип бузулуп кетиптир. Анан кээ бирки кыздар айтат, мен болсо көрдүм хиджаб кийген кыздар мынтип билеп, мынтип сыйра чийип, мынтип атат деп. Жок, андай болбош керек. Бардыгыбыз бири-бирибиздин сөзүбүздү туура кабыл алышыбыз керек. Бири-бирибизди ээрчип, бири-бирибизден талим тарбия алышыбыз керек. Биз бир адам чыкса, оюн айтса, ошону барыбыз туура кабыл алганга аракет кылышыбыз керек. Биз напротив каршы чыгып, анын оюн бирок 5 кол тең эмес. Андай эч качан болбойт. Бири улууларды урматтап, кичүүлөрдү затташ керек. Бирок көбүнчө айтат, мына эркектер дагы кыздар дейт. Эми кыздар өзүбүзгө мындай талим тарбия алып болсок, жакшы мындай бири-бирибизге үлгү көрсөтсөк. Балким ошол кыздарды кыр жерден тыйсак, кыргыздын кыздары жана жаштары келечектүү болсо керек, Рахмат. Жаштарга айтам, айрыкча кыздар өзүбүздүн намысыбызды сактайлы, өзүбүздүн авратыбызды жабалы, ушу эркектердин көзүнө эч жерибизди көрсөтпөгөнгө аракет кылалычы. Ушу эркектер бардык айтып, мисалы кыздар десе мен намыстан азыр уялам агай. Бул кыздын айтканына мен толугу менен кошуламын. Мейли мини-юбка кийсин, мейли чачын кой берсин, жүрөгүндө ыйман болсун. Самый главный жүрөгүндө ыйман болсун. Бул агай айтып жатпайбы, жаштардын келечеги барбы деп. Жаштардын келечеги албетте бар. Биз өзүбүздүн ала кандай кыргыз элибизди өзүбүз көтөрүшүбүз керек. Окуп, билим алып, кийинки биздин муундарыбызга дагы, жаштарыбызга дагы өзүбүз тартиптүү болсок, алар дагы билимдүү, адептүү болуп чоңоюшат. Ошо биздин айтып атпайбы? Мейли мини-юбка кийсин, мейли чачын жайып жүрсүн, главный жүрөгүндө ыйман болсун. Жүрөгүндө ыйман болгон кыз эч качан чачын жайып мини-юбка кийбейт. Мен ушуну айтып коеюн. Мен эң биринчиден жаштардын келечеги бар деп айта алам. Бул ар бир коомдун келечеги болот. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деп ар бир жолубузду таза алып жүрсөк, келечегибиз албетте болот. Бул кантипкенде жаштар оңолот деп атабыз, Бул биринчиден кыздар оңолсо, анан балдар оңолот. Анткени кунаажын көзү сүзбөсө бука жибин үзбөйт дейт илгертен. Кыздар оңолгула, анан кыздарды карап балдар оңолобуз. Анан ошондо жаштар оңолот. Бул жерден биз ушул жерде турган кыздарды айткан жокпуз да. Негиз эле бардыгыңар оңолго үлгү катары айтып атабыз да. Ар бир адамга жашоо керек да, туура жашоо, ошону туура алып кеткиле. Ушул айтып аткан нерседен үлгү алга деп айтып атабыз бизчи. Силер аны терс көрүнүп атсыңар. Ар бир адам өзүнөн болот. Ар бир адамдын өзүнүн жүрөгү таза болсо, анын келечеги да жакшы болот. Ар бир адам өзүнө ишенип, мен бул максатыма жетем деп гана өзүнүн алдына үмүт коюш керек. Мен бир ырды айтып кетмекчимин. Өзүбүз баарыбыз каада салтыбызды, мамлекетибизди, мамлекеттин бардык нерсесин сакташыбыз керек да. Мен бир ыр айтып кетейин. Бул тилдин кылдат кымбат сырын ачам, канымды сыя кылып китеп жазам. Таң эртең тил өмүрү бүтөт десе, күн менен уккан кечте кошо батам. Ушундай ыр менен биз Кыргызстанды сакташыбыз керек деп ойлойм. Рахмат. Кыска юбка кийип, чачын жайса эле эмне боюнда болбой калат дейсиз. Аны деген болот да, потому что ал эркектен деле кетиши мүмкүн, кыздан деле эмес. Балким кыздыкында болот, эркектикинде болбойт. Болот да андайлар. Эркекте деле күнөө бар, кызда эле эмес бул жерде. Кыздардын да, балдардын да бүт баарын келечеги бар. Жаштардын албетте келечеги бар. Себеби болсо, биз болсо бул жерде окуп баардыгын кылып атабыз. Анан жаштардын келечеги ар бир адамдын өзүндө. Жаштардын келечеги бар деп ойлойм. Аяктагы хиджаб кийген кызга
кийген кызга мен айтып коер элем, ал жаштардын келечеги жок деп жатпайбы? Келечеги бар үчүн окуп атат да ушул жердечи, келечеги жок болсо эмнеге окумак эле? Биз ушу келечекте ушу Кыргызстанды биз көтөрбөгөндө башка ким көтөрөт? Биз окуп ушу Кыргызстанды көтөрүш үчүн ушул жерде окуп атак турабы? Ошон үчүн окуп атак. Мугалим болуш үчүн, ушу балдар, кийинки балдар тарбиялаш үчүн окуп атабыз. Педагог болуш үчүн, Педагог болуш үчүн. Ошон үчүн Кыргызстанды ар дайым колдоп жүрөлү. Саламатсыздарбы? Бул жеңден азыр угуп отурушумча баары эле ар бир кыздарга асылып жатат. Негизинен ар бир адам өзүнүн укугун өзү сактаса, мындай жолго, жаман жолго барганга ар бир адам өзү укуктуу болуп саналат. Анткени жаман жолго барып жүргөндөрү да бар, жүрбөгөндөрү да бар. Азыр айтып атпайбы, биякта мына талим алып, мугалим болуп, бул талимге караганда тарбия жогорураак турат да. Сен талим алыш үчүн келечек, албетте келечеги бар деп үмүт кылабыз, жакшы ниет кылабыз, келечеги жок деп айтпайбыз да. Анан бири-бириңерди жамандап, мына биякта да айтып кетти, азыр хиджаб кийгениңер канча болду деп. Мына ошондуктан мына ушул жерден башталып атат да, өчөшкөндүкчү, бирибизге өчөшүп атып ушул акыбалга келип атабыз. Жок, антпей эле кыздар, баарыбыз бирибиз жакшы бир нерсени ойлоп, бири-бирибизге жакшы сөз айтып, таасир тие турган сөз айтып бири-бирибизге, сен жок мындай кылып атасың, сен койчу, сен качандан бери ушундай болуп калдың эле деген. Бизде көп ушундай да. Мисалы бирдекени жакшы сөз айтып койсоң, жок сен качандан бери ушундай болуп калдың эле депчи. Жок, ал балким жакшы сөз сен да жакшы жак алып барайын деп аткандыр, ал анын оюндачы. Ошон үчүн баарыңарга айтарым да, биринчиден мен дагы кайталап коеюн. Ата-эне жакшы, татыктуу тарбия бере турган болсо баласына, анын келечеги бар деп ойлойм. Ошо келечек жакшы болуш үчүн азырдан баштап жакшы жүрүш-туруш болуш керек. Мисалы мына силер чыгып атасыңар, бирок көчөлөрдө көрүнөт ошол нерсенин баары. Көчөлөрдө аябай көп. Силер бир эле кумалактасыңар да 1000 кумалак жүрөт көчөлөрдө, Бишкектин көчөлөрүндө. Мен айтпайм, Россияда качандан бери уже кыйкырып атышат, кыргыздын намазы жок болду деп кыйкырып атышат. Кыргыз жигиттер кыйкырып атат. Аябай көп болот дейт бузулгандар. Ошо көбү шака кетип атат, баары бузулуп атат. Аны мен бир эле аяктуу эмес, бул жерде да ошондой нерселер бар. Берде жанагындай сауналарда, баняларда, башка жерлерде толтура. Анан мына эркектер да ошондой. Силер азыр мынтип жүрүңөр, кыздар менен жүрөбүз деп. Ошон үчүн урук жок каласыңар. Силер айтып атсыңар эме деп. Мен кыргыз 1000 жылдан бери келди деп. Кыргыз эски калошадай болуп калдык керек болсо. Сен эскиргениң менен мактанбагыла. Биз 1000 жыл, кайра эскирип калган патникадай болуп каласың. Анан ошон үчүн сен эскилиги менен мактанба. Мына ООНдун прогнозу боюнча кыргыздар 2050 жылга чейин жок болуш керек экен, кыргыздар. ООНдун прогнозу же планы ошо менен биз жок болуш керек экен. Мына эгерде биз ушундай боюнча жүрө берсек, жана жоопкерсиз көрүнгөн жигиттер менен, көрүнгөн кыздар менен жүрө берсек, көрүнгөндүн кийимин кие берсек, ана точно жоголобуз. Миңдеген кыздар мына аборт кылып атат, ошолор экинчи төрөбөйт. Олордун келечеги жок. Мына жанагындай ар кандай кыздар менен жүргөн жигиттердин келечеги жок. Эртең болду, урук болбойт бардан. Мына ошону айтып атабыз. Силер ошон үчүн азырдан эзиңер келди, жанагы эзиң барда этегиң жийдейт. Ошон үчүн жанагындай батыштын эмесин эрчи бербей, мына ыйманды үйрөнгүлө. Силер жана жылаңач болсо эле суук тийип калмак болосуң. Конечно, 40 градус суукта колготкачан жүрсөңөр, мини юбка кип. Суук тийбегенде эмне болот? Мен көрүп атпайм, кышында жүрөт да колготка кип, кышында. Ошо мода үчүн эле жүрөт, мода үчүн деп. А силер ден соолукту ойлобойсуңарбы? Курсаңарды ачып жүрсөңөр күзүндө. Төшүңөр күзүндө ачык. Анан айтасыңар, суук тиймек беле деп. Суук тиет, конечно, тиет. А келечегиңер мына ушун жок, туберкулезник болосуңарбы же дагы башка болосуңарбы? Ошон үчүн азырдан баштап этегибизди жайлы, ыйман жолуна кайрылайлы, жакшынакай жүрөйлү. Ата-эненин тилин алып, түз жол менен жүрөйлү. Окуган келгенден окугула. Келип кечке чейин ойноп жүрөйлү. Мына парктарда карасаң, парктардын бүт барында жатып алган кыргыз кыздар. Не жатасыңар анда? Ошол жерден суук тиет. Чоң рахмат. Азыркы жаштардын келечеги жок деп атат, келечеги алдыда да. Баягы келечегин алдыга коюп мамлекет билим берип атат. Ал эми тарбия бериш үчүн ата-энеси тарбия берип атат да. Эми ыйман бериш үчүн өзүңүздөрдөн болуп атасыздар да, өзүңүздөр ыйманды толук жеткизе албай атасыздар да, телевизиядан айта албайсыздар да.
ыйманды толук жеткизе албай ошон үчүн ыйман жетпей атат да. Бул молдолор күнөөлүү өстөрдү да ыйманды толук жеткизе албаганчы. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, сиздер ушул Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайынын жаштарын оюн уктуңуздар. Албетте ар бир жаш өзүнүн оюн айтты. Балким ушул чечимди өзүңүздөр чыгарып алат деген ойдобуз. Андыктан бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Биз бүгүн билдик. Бүгүн биздин коомго, биздин элибизге ыймандуу, адеп ахлактуу жана билимдүү, илимдүү жаштарга биздин кыргыз элибиз жана өлкөбүз өтө мукташ. Жаштардын келечеги албетте бар. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жана дагы биздин даанышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрүлбөйт. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Алмашпай татып өзгөрбөй, ал мезгил кече өткөндөй, шоласын чачса күн нуру, апа кемери төккөндөй, апакем, менин апакем, аламда жалгыз берекем, асылым, менин жакыным, айланар алтын касыгым. Алыста жүрсө сагынам, көргөндө черим жазылган, Алладан кийин меримдүү аяк зат барбы, ай ападан. Апакем, менин апакем, аламда жалгыз берекем, асылым, менин жакыным, айланар алтын касыгым. Жалгыз берекем, асылым, менин